Талас шаарынын так ортосунда жайгашкан Нуржанов көчөсүн абройлуу көчө деп аташат. Себеби башында облустук драма театр, 2 мектеп, орто кесиптик окуу жайы, Талас мамлекеттик университети сыяктуу бир катар социалдык маданий мекемелер жайгашкан. Алиеда Колпоч Батырдын, Чыңгыз Айтматовдун айкели турат. Бирок бул көрүнүшкө эл арасында Хрущевка, Сталинка деген аталышка 2 кабаттуу сыны кеткен үйлөр анча кошпой турат. Бул биздин Талас шаарынын эң ортоңку борбордук көчөлөрдүн бири болуп келет да. Албетте бул мындай караганда бул жерде жакшыраак болуш керек болчу. Жаңы архитектура болуш керек. Анткени кай жактан конок келбесин ушул жерге келишет. Бирок тилекке каршы эски үйлөр, эски немелер турат. Мынакей көрсөтсөңүз, мына карап бүт барычы. Буларды оңдоого жашоочулардын кудурети жок. Буну албетте мэрия оңдош керек, мэрия караш керек. Мындай үйлөр Нуржанов, Айтматов, Сатаев көчөлөрүнүн айланта курулган. Бардыгынын көйгөйү бир: чатырынан тамчы тамп, жертөлөлөрү, полдору кооптуу, суу түтүктөрү эбак эскирген. Мындай үйлөрдүн биринде Батырда көп жылдан бери жашаган Токтобөбө Үмөталиеванын айтымында тургундар жылда оңдоп түзөгөнү менен эскилиги жеткен үйдүн абалы натыйжа бербейт. Экинчи этаждан болсо төбөсү ачык, ал жактан балдар кокустан чыгып ойной турган болсо, буттары мунугу үйлөрү үстүн эле буттары салаңдап кирип турат, мынтип эле айланайын. Анан ошондой эми ушу домдо жашаган жашоочулар баарыбыз эле кедей жашагандарданбыз. Биздин подвалдардан болсо мумитип туруп суу агат. Буну деле оңдоп берген киши жок бизге караган. Бул үйлөрдүн көйгөйүн чечүү үчүн тургундар шаар бийлигине кайрылган. Мекеме курулуш компаниялардын өнөктөштүгүн гана туура жол деп эсептейт. Ошол үйлөрдү бузуп, кайра ордуна заманбап көп кабаттуу үйлөрдү курсак кандай болот деп Бишкектеги компаниялар менен сүйлөшкөндө алдын ала 2 компания менен жолугуу болду. Анан кийин эл болгондон кийин ар кандай болот экен, кээки жашоочулар бирге бир квадратка макулдук бергендер да болду. Кээ бир адамдар тескерисинче 1/2 деген дагы маселелерди көтөрүп атты. Ошол нерселердин баардыгын бир жөнгө салып алсак, анан кийин бир курулуш компаниялары менен сүйлөшүп салсакпы деген ойлорубуз бар. Мен ушуну ойлойт элем да, муну биз деле жашоочулар эми өзүбүз оңдоп түзөөгө азыр каражат жок, кылдай кымбатчылык болуп атат. Биздики двухэтажный дом 60 жыл болду курулганына. Ушу жерге 5 этаждуу дом куруп берсе, биз 8 квартираны 8 адам алсак, калганын ошо компания өзү колдонсо, анан ушул жерде домдордун баарын окшош кылып чыкчыйтып ушундай тамдар салып берсе, ушул жерде жителдердин баары эле макул болот эле. Анан Таластагы көрктөнүп турат эле, эми жаңы үйлөр салынат эле, зыңгыраган үйлөр. Бул үйлөрдүн чөлкөмүндө ар бир Батирге тиешелүү 2 сотуктан жер аянттар бар. Бул тилкелерге байланыштуу маселе да каралууга тийиш. Салика Садиева, Элхан Арстанбеков, Ала Тоо 24, Талас облусу.